Bir de sen aytып koyasызбы? Негизи биз бизнес кылууда. Бизнес кылууда. Аллах Таала менен кандай келишсек болот? Менде мисалы кээ бир иштер болот, мисалы Аллах Таала менен назар деген болот да. Биз өзү негизи устазда кармабайбыз да. Врачка барганда мисалы врач чечин десе чечинебиз. Буну же десе жейбиз, буну жебе десе жебейбиз, буну токтот десе токтотобуз, туурабы? Баардыгын угабыз да. Дин маселесине келгенде, жашоо маселесине, бизнес маселесине келгенде эле өзүбүз каалагандай иш кыла беребиз да. Мисалы соода бизнесте дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи үйрөткөн да. Мисалы кече бир китептен неме окудум, окусам. Даже ушуга чейин айтканда, буну бир дагы адам көрсөтүп бере албайт да. Мисалы сизде будай болсо, менде жер болсо, буда трактор болсо, кандай кылып бөлүшөт. Ушуну исламда полный көрсөтүп берген да. Полный кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, кандай закет бериш керек, кандай бүттүгүнчө Аллах Таала полный көрсөтүп берген. Мен өзү кичинекей кезимде эле мындан дагы азыр тачка түрүп жүргөндөрдү көрсөтөдүмбү? Биз эми ата-энем эмне жашырганда эмне турганда айтты. Ата-энем ошо жаш кезде эле ажырашып кеткен да. Жаш кезде ажырашып. Аябай эле кыйналдык негизичи. Туугандардын үйүндө жүрөдүң, нарколиктердин үйүндө жүрөдүң, жакшы көргөнү бар, жаман көргөнү бар. Эми жашадык го Аллага шүгүр. Туугандарың башка жакта, сен башка жакта. Анан Астанада тачка түрчүк. Тачка түткөндөр болсо билет болуш керек. Байлардын аялдары жанагындай үйүнө продукту алчу эле да, ошол продуктуларды жеткизип барчык да. Жеткизип анан 100 дирхам, 200 дирхам, анан кийин жайы ошентип иштечик. Азыр кичине бели ооругандары ошодон да. Атам байкуш деле тачкист болчу да. Ачыгын айтканда эле. Тачка түртүп элдердин жүктөрүн ошондой кылып. Ошо жаш кезде мечта бар болчу да. Кудай буйруса иншалла. Менде болсо мындай иштерди кылам, мындай кылам. Депчи. Сон томак келди го. Ошентип анан кийин акырын тачка түрүп жүрүп пландар бар болчу. Өзү Аллах Таала мындай Алладан өзү сураш керек да. Дуа бул ибадаттардын чучугу дейт го. Биз дуа да кылбайбыз, сурабайбыз дагы да. Тагдырды өзгөртө ала турган бир эле нерсе бар экен да. Бул дуа экен да. Тагдырды бир эле өзгөртө турган нерсе дуа. Дуа ибадаттардын чучугу. Мурун деле айткан го, ата чоң аталарыбыз сууну мындай эмес, тияка бияка агызып койгон депчи. Ошолордун баары дуа да. Эң биринчи Алладан сураш керек. Эң биринчи бизнесмен болуш үчүн үстү жактан везение керек да. Сен кандай гана шустрый болбо, кандай гана башың иштесин, кандай гана неме болбо, үстү жактан Алла тараптан сага биринчи везение керек да. По-любому. Андан кийин акырын өзүң мээнетиңди коюп, аракет кыла бересиң да. Колдон келишинче. Анан азыр айтып атпайбы? Мен миллион тапканды үйрөтөм, мындай кылам, анан кийин минустан бизнес, анан нолдон бизнес. Мен аларга эч кандай каршы сүйлөй албайм. Бардыгына сый урмат да. Бирок бизнесмен болуп эч ким асмандан түшүп калбайт да. Тажрыйба керек. Сиз деле мисалы камера тартып жүрдүңүз, канча нерселерди мисалы кыяктарды сатып, жанагындай акыркы үйдөгүлөргө чейин сатып деп атпайсызбы мисалычы, туурабы? Анан сразу эле мисалы тез кабар болуп калган жоксуз да. Ооба. Туурабы? Азыр Так. Жооп берип коем. Так, тамактар келди мына. Мына эмнеси экен, бул шорпо бунун үстүнөн азыр. Шорпо, сөздү бүтүрүп коелу да. Анан кийин ошон үчүн биринчи тажрыйба керек да. Мисалы Дубайда туруп эле өзүм бизнесмен болуп калган жокмун да. Канча сыз жерге жатып жүрдүк, канча экономдоп. Моундай тамакты жесек, могу арзан эле тамак, атайын сиз үчүн алып келдим да. Бирок мындай тамак жеген күн майрам болчу да. Мындай бир күндө жечик да. Ата только суу менен, лаваш менен жашадык да. Эң негизгиси тажрыйба да. Тажрыйбадан адам ошол нерседен өтпөйүнчө эч качан бизнесмен боло албайт да. Азыр сизди мисалы тез кабарды жабып салсачы, сиз кайда мисалы андан да жакшысын кылып кетишиңиз мүмкүн, потому что сиз бирөө курбанчылык кылгансыз да. Сиз тартып кете аласыз да. Башка бирөө келип туруп эле азыр аппараттарды ушунун баарын алып бергени менен ал ишти жылдыра албайт да. Акырын милиция эч качан сразу мисалычы жөнөкөй көчөдө катардагы милиция сразу министр МВД болуп кете албайт да. Болуп кетсе дагы ал кашасын чыгарат. Потому что ал этаптардан өткөн жок да. Оперуполномоченный мындай болуп барыптыр, анан кийин болот да. Бизнесте деле ушул нерсе. Эң көп нерсе бул тажрыйба. Тажрыйбаны буну университеттен сатып ала албайсың. Буну акчага сатып ала албайсың. Буну дагы бир нерсени сатып ала албайсың да.
Буда эң нерсе только сен ошолдон өтүш керексиң да. Ал толтурала келет, мен телефон ташыйын дегем тигиндей мындай. Не бизнес кылдың? Эчтеке билбейт. Мен айтам, давай сумга кир дагы, бирөөгө реализатор болуп иште. 1 жыл иштеп көр. Иштегенден кийин доллар кандай болуп алмашылат экенин, телефон кандай болот экенин баардыгын көрүп көргөндөн кийин ана место иштасаң, ичинде акчаң менен банкрот болбой дальше өнүгүп кетесиң депчи. Азыр баардыгы эле мындай нольдон бизнес, анан эми бирөөгө бизнесмен болгон буйруптур, бирөөгө буйрулаптыр. Мисалы бирөө айтып атпайбы, айлыкка иштеген бул колчулук депчи. Деп айткан адамдардын өзүнүн алдында SMM жана интернетке жооп бере турган 50 адамды коюп алган да. Ошондо анын алдындагы адамдардын баары кул болуп калабы же кандай? Мен мындай ошондой эметем да. Ошон үчүн мисалы зарплатада иштеген адамдардын ар бир кесип ардактуу да. Анда эмне мугалимдер кул болуп калабы? Врачтар кул болуп калабы мисалычы? Обязательно частный бизнес кылыш керекпи? Жок, ошон үчүн ар бир нерсе өзүнүн убактысы менен да. Тажрыйба керек бул нерсегечи, адамдар тажрыйба менен көрүш керек. Ошибка кылмайынча, кыйналмайынча адам, Дубай шейх айтканы бар экен да, биздин атам төөдө отурган. Анан кийин мен машинеде отурдум, менин балам машинеде отурат, менин неберем кайда төөдө отурат деген да. Биз баардык условиянын баарын түзүп берип койсок, адам качан кыйналганда полный мээси иштеп баштайт да. Эгер биз жана айтып атпайбы, Бактияр Дамуллаховна биздин мээ свежий ойнон эле өлүп кетет окшойт деп. Мээ качан кыйынчылык келгенде, ситуацияга түшкөндө адам жол издеп баштайт. Кыйынчылык келгенде кыйналып издеп баштайт да. Ага жетмейинче адам баардыгы дайым болбосо, адам жата берет да. Ошон үчүн эң негизгиси биринчи тажрыйба. Бирок мындай урдум соктум кылып, мисалы Дубайга азыр толтура сурап атат, сиз эфир кылгандайчы. Кантип келем, бүт келем. Тилди үйрөн биринчи, тилди үйрөн жакшылап. Интернет сайт каскандарды үйрөн. Интернеттен караса деле толтура вакансиялар бар. Ошол жактан дайындап карап, анан кийин бышкандан кийин бияктан бир связь кылып алып, бирөөлөрү дайындап алып, ошентип алып себебин кылып алып туранын келиш керек да. Мисалы Аллах Таала Куранда айтат, Аллах Таала кааласа кыз берет, Аллах Таала кааласа бала берет, Аллах Таала кааласа экөөнү тең берет, Аллах Таала кааласа экөөнү тең бербей коет дейт да. Аллах Таала мисалы бала бериш үчүн, адамды жаратыш үчүн эне менен атага муктаж эмес мисалчы. Аллах Таала Адам алейхиссаламды жаратканда атасы деле жаратып койгон да. Бирок аял менен эркек кошулуш бул сүннөт, себебин кылыш керек да. Анан кийин бала болот. Бул жашоодо, конечно, бардык результат Алладан, биз себебин, аракетин кылыш керекпиз да. Калган тамактан кийин айтып бербейм. Тамактан кийин. Анда мен бул чыгарылышты жыйынтыктайын туугандар. Кийинки чыгарылышта кайрадан жолугушабыз. Мына Афган кухнясында отурабыз. Билимбек мырза экөөбүз. Мына Аллага чексиз шүгүрлөрдү айталы. Мына ушундай рызкыларды бизге насип кылды. Аманчылыкта көрүшөлү. Биздин ушул чыгарылышыбызга жакшы пикирлериңиздерди калтырыңыздар. Биз азыр эле Билимбек мырза жүргөн базарды кыдырып, ушу жакшы комментарий жазгандарга белектерди алып койдук, а? Ооба, иншалла. Ошол белектерди жакшы комментарийлердин ээлерине жеткирип беребиз, иншалла. Ал белек катары сиздерге. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы, урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү? Бизди жакшы билесиздер, Дубайда жүрөбүз. Атакул Билим Майнаев менен азыр Дубайда. Мына унаада азыр Дубайда дагы бир жерге келдик. Фризона деп коет экен. Азыр бул жер тууралуу Билим Майнаев өзү айтып берсин, а? Биздин катталуучулар менен, жалпы көрүүчүлөр менен бир саламдашып коюп, сизди көрүп атат мына. Ассаламу алейкум туугандар. Мынакей берден азыр камерадан абайлай берсе негизи. Берге кириш үчүн дүйнө жүзүнүн бар товарларынын баары ушул жерге келет. Бирок бияка кириш үчүн сенин ичинде фирма болуш керек. Мында гейт пас жазап берет да. Мына Атакул Жалилов дегенчи. Ушул гейт пасты азыр текшерет. Ушуну көрсөтөбүз. Ушул уруксат кагазы менен кирелет да. Бияка жөн эле бейчек адамдар кире албайт да. Жана менин паспортум ошого жөнөтүлдү беле? Ошого жөнөтүлгөн да. Мынакей бияктан сурап туруп. Буга расмий эме болуш керек да. Расмий. Бул жок кирип кете турган болсоң, сен булардын мыйзамы менен уже конкретно отуруп калышың да мүмкүн да. Түшүнүктүү. Анда могу жерде чоң эмеси бар экен, чоң дарбазасы. Ушул жерден секип өткөрүп киргизет турбайбы? Ошол жактан кетет. Анан чыгып атканда дагы текшерет. Бул фризона уже бияка кирген ичиндеги товарлар растаможка болбойт да. Дүйнө жүзүнөн бери келет. Сыртка чыкса, уже растаможка болуп кетет. Сыртка чыкса уже VAT налог кошулат да. А ичинде болсо уже ушул дүйнө жүзүнөн, мисалы Африкадан келет, Японияга кетет, Япониядан келет, Африкага келет, дүйнө жүзүнөн. Анан мындан тышкарыда башка вариант Жабал Али деген, ал порттор менен. Негизи мондай деңиз жакта порттор бар, дагы өлкөлөр дагы аябай мындай көп пайдасы бар да.
порт мененчи. Мисалы Турцияныкы дагы аябай жакшы болуп атпайбы? Мисалы Ататүрк 100 жылга кол коюп берген экен го жана деңиз боюнчачы. Европа бекер өтөт депчи. Ошол бүтөт экен да. Азыр бүтсө дагы Турция эң Азыр нерден өтүп кире берет экенбиз, эми? Текшерип киргизет турбайбы, э? Ооба, берден сурайт, гейт пас барбы дейт азырчы. Гейт пасты көрсөтөбүз дагы. Кире беребиз. Биздин дагы местоположение жакшы жайгашкан негизичи, ачка. Мисалы, биягы Өзбекстан, биягы Тажикстан, Казакстан, Кытай, мисалычы. Бизде да ушундай логистика центри болсо, жакшы болмок да. Текшерип киргизет экен да? Жактан да текшерет. Берден ал жана гейт пасты текшерет. Эки жерден текшерет да. Камераны тартып алат азыр. Ошону атайын көрүшөт экен да? Гейт паст деген. Гейт пасты. Гейт паст. Жаңы эле көрсөттүк го. Ооба. Ошону текшерет. Азыр эми ошо кирген жерде телефон менен да, камера менен да тартканга мүмкүн эмес экен. Ошон үчүн тартипти сыйлаш керек да. Тартипти кармаш керек болгон. Бул жанагы Бишкекте эркин экономикалык аймак деген сыяктуу экен да, мындай. Ошондой сыяктуу. Охо, бүт мировой брендтер, чоң компаниялар ушул жерде турбайбы, э? Карголор. Карго компаниялар дагы бул наркы берки дегендей, э? Бул жакта карап кетели, мына тургандар. Жакшы эле көрүнүп атабы сиздерге? Бул жака ушу расмий каттоодон өткөн фирмасы барлар гана кире алат экен да, э? Ооба. Силер ушу өзүңөрдүн фирмаңардын аты менен кирип чыга бересиңер. Бизде жанагындай резидент да бар, өздүкү да неме бар да. Жакшы, мына туугандар. Логистика менен иштешебиз да. Ооба. Мына карголор основной ушул жактан кетет экен, э? Аэропорттун нар жагы да бул. Тигин нар жагы уже аэропорт. Жана нар жагы аэропорт болуп калабы? Сразу аэропорт самолет менен кете тургандар аэропортко чыгып эле нары кете берет. Ооба. Товарлар. Ооба. Мына могалардын бардыгы офистер. Арты склад. Ушулар. Бул ичи бул өзү городок турбайбы? Чоң городок. Бир город бекен. Город турбайбы эми? Бuyakta da karanglar, buna Lums деген. Vedo deyt. Бүт. Дальше. Straight. Мына кете алгандар. Окей, here stop. Көрдүңүздөр? Мына бул жагы жүктөп аткан товарларды бүт. Так, түшүнүктүү билем мырза. Жазакаллах. Календарбай.